Dostlar salam, barыңарға кутман күн. Орозоңор кабыл болсун. Бүгүн Бүйрөза облуста облус жетекчиси жаштар менен жолугушуу болуп экен. Азыр ошол жакка келип калдык Бүйрөза. Өзүнүн иш мезгилин жүргүзүп келет. Bir kızmatkeri Жаштар саясаты боюнча алып барат. Райондо болсо атайын жаштар саясатын жүргүзгөн бир атайын штат. Конгресстин түзүлүндө аймак боюнча 100 делегат шайланат. Бул 100 делегат дегенибиз ушу конгресстин 2 жылда бирден чакырыла турган чакырылышындагы мындайча айтканда жергиликтүү жаш депутаттар болот. Бул жерде өлкөнүн жаштардын саясатын, жаштарды алдыга жылдырууну көздөп ушу мекен үчүн иштей турган 100 жаштардын иш аракетин алдыга алып кете турган ушу жооптуу жаштар шайланыш керек да. Мындай талаш басынын деңгээлинде башында иш баштаганда айлык мектеп жаштар деген эле такыр түшүнүп жатышты. Жаштар болсо көргөлү, футбол деле калсын. Былтырдан баштап акыркы жылы кайсы айлыктарга барбасак, кандай бир инициатива болсо жаштардынчы акча бөлүүгө даяр кызыктап. Бирок анан маселелер бар. Акталпак майдандык чараларда жаштар өздөрүнүн салымын кошуп келет. Анан ар бир айлык кеңешчи жаштардын идеясын түзүлөп, өкмөткө кирип керектүү деңгээлде болуп атат, бирок акча бөлүнүп атат да. Бүгүн сен алдагы семинарга катышканда эмне пайда алмаган элем деп, мындай күнүмдүк бир каражат табуунун айласы менен келечекте бир ан сезимди өзгөртүп бир жакшы бир мындай мукка бурулайын деген аракет кылган жаштар аз да. Терең ыраазычылык билдирем, ишиңиздерге ийгилик, баардыгыңыздарга бекем ден соолук, кармаганыбыз кабыл болсун. Сабаттуулукту көтөрбөсө мындан ары келе иш жылып кетет да. Ошон үчүн эл арасында ошо өнөктөштүктүн негизинде жалпы жумуш болуп бөлүнмөлөр көтөрүлсө сабаттуулук көтөрүлөт. Анан Силерге бүгүнкү чогулушту уюштуруп берүүгө жардам берген облустук администрацияга, анан кийин чакырып ушул келип бергениңиздер үчүн райондук администрациянын өкүлдөрүнө, жалпы баарыңыздарга жана коомдук жаш активисттер баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз.